Мусор, арықтар тазаланған емес, баяғы не деп қояды, мындай бір нәрселер егіліп, қаралып, шаар қатары қаралған емес. Ушулардын бардығын эмнен жашырабыз биз, туурабы? Мактап эле отура бербестен бир кемчилигибизди айтышыбыз керек. Мындан ары жергиликтүү бийлик органдары, губернатор, аким, мэр көрөдө ушул иштерди катуу колуңарга алгыла. Мына шаардын центринен өтүп кетип атсаң, ошол жердеги лотоктун ичи толуу мусор. Эч ким тазалап койгон адам жок. Ошол жерди тазалаш үчүн акча керекпи? Акча керек эмес. Выждан керек ичинде. Мына бизде ушинтип коет, билбейм, силер ошого түшүнөсүңөрбү? Жүрөктө мына жерде выждан керек. Күйүш керек өзүнүн ишине. Күйүп ошол ишти аткарыш керек. Мамлекеттик иште берилгендик менен кызмат кылыш керек. Элге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Ошондо гана анан иш алдыга жүрөт. Анан лишь беле ошо отуруп 5 күн отурам, 10 күн отурам деп эле отура бербеш керек. Ушуну мындан ары Баткен облусунун бардык жетекчилери өз колуңарга алгыла. Мындан ары бардыгы мен өзүм текшерип карап жүрөм. Кече түнү менен мына басып келдим, тигил Ылдый көчөдөн бери. Урматтуу эл журт, ушул маселелерди